Саламатсыңарбы балдар? Адабий окуу сабагы. Бүгүнкү отурган темабыз түлкү менен сүлөөсүн жомогу. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен таанышабыз. Түлкү менен сүлөөсүн жомогу боюнча түшүнүк аласыңар. Эске тутууңар, сөз байлыгыңарды өнүктүрөсүңөр. Жаратылышты сүйүүгө, чынчылдыкка тарбияланасыңар. Балдар, ычыраган кыш мезгили кирип келди. Айлана канчалык муздак болсо дагы, мен силерге ачык асман каалайм. Маанайыңар дайыма ачык болсун. Бүгүнкү отурган темабыз түлкү менен сүлөөсүн. Балдар, бул эки жаныбар жөнүндө эмнелерди билесиңер? Келгиле, ушул эки жаныбарды талкуулап көрөлүчү. Түлкү кандай жаныбар? Сүлөөсүн кандай жаныбар? Экөөнүн окшоштуктарына токтоло кетелик. Экөө тең жырткыч жаныбар. Сүлөөсүн 10 жылдан 15 жылга чейин жашайт. Ал эми түлкү 3 жылдан 6 жылга чейин жашайт. Түлкү токойдо, тоолордо жашайт. Ал эми сүлөөсүн болсо орто тоолордо, ийне, жалбырактуу тоолордо, токойлордун арасында жашайт. Ошондой эле Кыргызстанда 20дай гана сүлөөсүн жашайт. Ал эми түлкүнүн саны Кыргызстанда көп. Ошондой эле экөөнүн окшоштуктары. Экөө тең сүт өмүүчү, экөө тең шамдагай, экөө тең жырткыч жаныбарлар. Анда жомогубузга токтолобуз. Биринчи бөлүгү. Мени менен бирге окуйбуз, балдар. Түлкү суу жээктеп келе жатса, алдынан сүлөөсүн чыгат. Саламатсыңбы, түлкү? Дейт сүлөөсүн. Саламатчылык, сүлөөсүн. Ай, сенин териңдин жакшынакайын карачы. Ушундай жылтырак болуу үчүн сен эмне кыласың? Эчтеке деле кылбайм. Мен жасаганды сен деле жасайсың. Кантип? Үйрөтчү. Үйрөтөм, деди түлкү ичинен күлүп. Тиги музду көрдүңбү? Ошого барып жат. Күнү түнү турбай жатсаң, мендей жалтырак болуп каласың, деди түлкү. Балдар, түлкү туура кылып атабы? Ойлонуп көргүлөчү. Чындыгында сүлөөсүнүн териси түлкүнүкүндөй жалтырак болушу мүмкүнбү? Азаматсыңар, балдар. Анда жомоктун экинчи бөлүгүнө токтолобуз. Сүлөөсүн сүйүнүп кетип музга барып жатат. Жатып тоңуп калат. Ой, түлкү, мен үшүп кеттим. Жат, жалтырак болосуң. Териң калыңдап, жүнүң жалтырак болот. Ой, түлкү, чыдабай баратам. Чыда. Сүлөөсүн чыдабай кетти. Туруп жүгүргүсү келди. Бирок муздан ажырай албады. Көрсө, куйругу музга тоңуп калыптыр. Сүлөөсүн баардык күчү менен жулкунат. Куйругу үзүлүп кетет. Ошентип куйруксуз качып жөнөйт. Ошондон бери баардык сүлөөсүндөрдүн куйругу кыска болуп калыптыр. Балдар, түлкү сүлөөсүнгө туура кеңеш айттыбы? Азаматсыңар, туура эмес кеңеш айтты. Түлкү менен сүлөөсүндү дос деп айтууга болобу? Туура, экөөнү дос деп айтууга болбойт. Балдар, дос деген кандай болуш керек? Азаматсыңар. Анда, балдар, түлкү менен сүлөөсүндүн
окшоштуктарын жана айырмачылыктарын белгилеп, диаграмма түзөбүз. Үйгө тапшырма: жомокту окуп, түшүнүк айтуу. Кийинки сабакта жолукканча.